Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Жанагы Python орнобой атат деген боюнча Pythonду кантип орнотобуз деген суроолор болду ошол жака. Google'да ачасыңар да бияка Python скачать деп жазсаңар. Могу биринчи ачылган ссылка могу python.org деген официалдык баракчасы да Python'дун. Ушул жерге киребиз. Анан эгерде силердики Windows 10 болсо, могу жер ачылат. Кээ бир учурда башкача туруп калышы мүмкүн, мындай туруп калышы мүмкүн. Могу жерде туруп калышы мүмкүн. Андай болсо могу downloads дегенди басасыңар. Көбүнчө ушул жер ачылат да могу. Момундан эле дароо эле бул жерден көчүрүп кетсеңер болот, көчүрүп алсаңар. Акыркы версиясын. Эгерде силерде Windows 10 болсо. Бул акыркы версиясы көбүнчө Windows 7де орнобойт. Ошондуктан биз алдына чөбүз, могу. Алдыраак түшсөк мына мурунку версиялары бар да Python'дун мына. Анан эң негизгиси Python'дун могу 3 деген версиясын биз 3-чү версиясын окуйбуз. Мына бул жерде карасаңар 2 деп турат. 2.7. Бул Python 3төн башкачараак, ошондуктан силер 3 деген башында 3 болуш керек. Бул жагы кайсынысы отурса ошону көчүрүп алып отургуза берсеңер болот. 3 дегендерин карашыбыз керек да. Мисалы 3.7.5 деп downloads дегенди басабыз. Асты жагына түшсөк, бул жерде мына көрүнүп турат. Бул macOS үчүн, мына Windows үчүн. Анан разрядтарында караш керек, 64. Эгерде 32 болсо мына буну 86 дегенде бул 64 биттик операциондук системалар үчүн. Installer деген көчүрүп алсаңар болот, жосо zip файл муну эле көчүрсөңөр болот. Басасыңар. Уже Python 3.7.5 exe деп чыгат. Муну сактап коесуңар. Же болбосо 32лик болсо мына буну. Болду, көчүрүп бүткөндөн кийин орнотосуңар. Орноткондун эч кандай проблемасы жок болуш керек. Басабыз. Бир айта кетчү нерсе, мына могу жерге галочка коюп койгула. Орнотуп атканда бул жерге галочка коюп койсоңор, Python'дун кайсы жерге орногону система жаттап калат да. Болду, андан кийин install now деген басып койсоңор болду, дали. Анан орногондон кийин бул жерден ачабыз. Python 3.9 деп турат. Меники акыркы версиясы, анткени меники операциондук система Windows 10. Анан могу idle деген менен иштейбиз. Idle. Муну мен сабактан көрсөтүп берем.